Микрофон сизде. Уктуруудан медицина, билим, социалдык темалардын айланасында адистер менен суроо жооп орун алат. Сиз уккан Микрофон сизде программасы. Кутмандуу күнүңүздөр менен саламатсыздарбы, урматтуу Манас радиосунун угармандары. Назарыңыздарда Микрофон сизде уктуруусу. Микрофон башында мен Айнагүл Мукамбетова. Кадырман радио угармандар, Микрофон сизде уктуруусунун студияда коногу журналист Зайырбек Бактыбаев, студиянын мейманы. Студияга куш келипсиз, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Урматтуу Манас радиосунун угармандары, эсиңиздерге салып өтөйүн, бүгүн студиянын коногу Зайырбек Бактыбаев менен биз Кыргызстандагы азыр актуалдуу болуп атат десем жаңылышпайм, жасалма интеллект тууралуу сүйлөшөлү деп чечтик. Анда алгач эле ушу Кыргызстанда жасалма интеллекттин учурдагы абалы жана келечек тенденциялары тууралуу сөз баштап бериңиз. Сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Жасалма интеллекттин 2024 жылдагы абалы жана тенденциялары абдан мындай курч мүнөздө өнүгүп атат. Жасалма интеллект коомго кыска убакытта жайылганы менен ал мындай тарыхый, айрымдар айтып атат, революциялык баскычтарды басып өтүп атат деп. Анткени кыска мезгилде ал сапат жагынан дагы, сан жагынан дагы чоң өсүүлөрдү жасап атат. Сапат жагынан дегенде биз 2-3 жыл мурда эле, же болбосо 1-2 жыл мурда эле фантастикалык деги эле ишке ашуусу мүмкүн эмес деп жүргөн кээ бир жумуштарды жасалма интеллект куралдары, аспаптары бүгүн жасай баштады. Ал эми сан жагынан ала турган болсок, 2024 жылы ушул жасалма интеллект платформалары абдан көбөйдү. Ай сайын жүздөгөн, балким ошо миңдеген дагы жаңы платформалар улам чыгып атты. Алардын албетте жашап кеткени бар, албетте ишке ашпай орто жолдо элге сиңбей калгандары да бар, бирок сан жагынан дагы өсүү абдан болду. Бул бир сан жагынан өсүү. Экинчи сан жагынан өсүү бул дүйнөдө ошо жасалма интеллект платформаларын колдонуучулардын саны болуп көрбөгөндөй өстү. Бир эле ChatGPT жакында эле маалымат жасады. Бир айда ага киргендердин саны 3,5 миллиард жолу кирет деген санды беришти да. Анан жасалма интеллект платформасы экономиканын, социалдык чөйрөнүн бардык тармактарына кирип баратат. Мен ушул жерден бир батыш басылмаларынын бир статистикасына да токтоло кетейинчи. Дүйнөлүк жасалма интеллект рыногунун баасы бүгүнкү күндө 279 миллиард доллардан ашып атат. Жыл сайын өсүш, байлык жагынан алганда 33% өсүш болот деп жазып атышат. Ал эми 2030 жылга барып 15 триллион АКШ доллары болот деген маалымат бар. Ушу жасалма интеллекттин рыногунун жалпы көлөмү. Ошондой эле кийинки жылга барып 85 миллион жумуш орду жоюлат деген дагы маалыматтар айтылып атат эксперттердин. Анын ордуна кайра 97 миллион жумуш орду түзүлөт деген да маалымат бар. Айрымы 12 миллион, бирок 97 миллион жумуш ордун иштөө үчүн бизге жаңы кесиптеги жасалма интеллект платформаларын түшүнгөн адамдар керек. Мен бул эми дүйнөлүк көрсөткүчтөрдү айтып атам. Ал эми компаниялардын 83% бизнес пландарында ошо жасалма интеллектке мындай артыкчылык берет экен. Жасалма интеллект платформалар бул айыл чарбага да кирип атат, медицинага дагы кирип атат десек болот. Анан жасалма интеллект платформалары буга чейин деле болуп келген. Негизи биздин турмушубузда болуп келген. Бирок аны жөнөкөй адам колдоно ала турган деңгээлде эмес болчу. Жасалма интеллект платформалары өзү 3кө бөлүнүп кетет. Эң жөнөкөйү бул бир гана программаны бир максаттагы жумушту аткарган платформалар. Мисалы, азыр Face ID бар да көп эле жердечи. Ал сиздин жүзүңүздү таанып берет. Бирок ал ошо бир гана максатты жумушту аткарат. Ал эми кеңири ачык жасалма интеллект платформалары, булар ChatGPT сыяктуу же башка бир платформалар, ага сиз өзүңүз команда берип бир продукция жарата аласыз. Ал эми дагы супер жасалма интеллекттер бар, эми алар азырынча чыга элек, бирок ага аракеттер жүрүп атат.
сөзүңүзгө аралжы, жогоруда жакшы айттыңыз. Негизи бир канча баягы жумуш орундарын алмаштырат десе, мындан 10 жыл мурун акылга сыйбас, кантип эле алмаштырсын дегендей бизге туюм келчү. А бүгүнкү күндө биз ага толук кандуу акылыбыз менен макул болуп жатабыз. Себеби көп нерсени алмаштыргандыгы, убакыттан уткандыгы менен күндөлүк жашообузга жасалма интеллект кирип жаткандыгын түшүндүрүп өтсөк болот. Бүгүн урматтуу Манас радиосунун угармандары, микрофон сизде уктуруусунун студияда коногу журналист Зайырбек Бактыбаев. Биз студиянын коногу менен жасалма интеллект, кыргыз тилиндеги контент жаратуу маселесин көбүн эсе сүйлөшөлү дедик. Кыргыз коомчулугунда эмнеси менен бүгүнкү күндө актуалдуу болуп жатат? Сиз жогоруда айттыңыз, 2024 жылы өтө баягы курч мүнөздө активдүү өнүгүп жатат депчи. Негизи эле билим берүү тармагында кыргыз тилинде жасалма интеллектти кантип биз пайдалана алабыз? Негизи мындай дүйнөлүк технологиялар, дүйнөлүк трендтер, дүйнөлүк мындай жетишкендиктер дүйнөгө, мамлекеттерге бир 3 жол менен тарайт да. Бул биринчиси бул мамлекеттик чечимдер аркылуу, мамлекеттин кийлигишүүсү аркылуу тарайт. Экинчиси бул жеке сектор. Буну ишкерлер алып келиши мүмкүн, бизнес чөйрө алып келиши мүмкүн, банктар алып келиши мүмкүн. Алар дүйнөдөгү алдыңкы технологияларды изилдеп, өздөрүнүн ылайык келгенин алып келип иштеткенге кызыктар болушат. Экинчи таралышы ушул. Үчүнчүсү, эгер ошол платформалар абдан элге ыңгайлуу болсо, элге жагымдуу болсо, аны колдонуучулардын саны өсөт. Бул эми жөнөкөй карапайым адамдар. Кыргызстанда биз өкмөттүн айрым бир сөздөрүнөн, чечимдеринен угуп атабыз. Негизи кыргыз бийлиги дагы жасалма интеллект платформаларын колдонууга, анын жетишкендиктерин пайдаланууга кызыктар экендигин угуп билип атабыз. Бирок дагы бир топ иштер жасалышы керек окшойт бул багытта. Анан экинчиден бул бизнес чөйрө дагы өздөрүнүн аракетин көрүп, өздөрүнүн күнүмдүк жумуштарында ошо автоматизация, чат-ботторду, роботторду киргизүү аракеттери бар, жок эмес. Анан үчүнчүдөн быйыл ошо кыргыз коомунда дагы жасалма интеллект боюнча маалыматтар көбөйүп, адамдар ушул боюнча маалыматтарды алып, аны колдонуучулардын саны аз-аздан өсүп атат. Бирок эгер чындап эле мындай кыргыз коому, анын ичинде кыргызча кантип колдонот деген маселеге келсек, бул жерде бир топ маселе бар. Жасалма интеллект платформалары, эгер кыргызча колдонуу жагын айта турган болсок, биринчиси бул жергиликтүү, ошо кыргыз тилине ылайыкташкан жасалма интеллект платформалары чыгыш керек. Бизде бул боюнча алгачкы мисалдар бар. Мисалы, Акылай деген биздин кыргызстандык программисттер жасап чыккан жасалма интеллект платформасы бар. Ал биз менен кыргызча сүйлөшө алат, кыргызча текст жазсаң жооп бере алат, үн аркылуу дагы биз менен сүйлөшө алат. Бул абдан жакшы мындай ийгилик деп айтсак болот. Бирок ал коомго таралышы кандай болуп атат, мен аны азырынча билбейт экенмин. Бул эми бир жагынан ошо жергиликтүү продукциялар жөнүндө айтып атам да. Ал эми экинчиси, дүйнөдө гигант жасалма интеллект платформаларын чыгарган компаниялар бар. Бул ошол эле OpenAI, Google айтсак болот, дагы бир топ Microsoft айтсак болот компаниялар. Алардын өздөрүнүн интерфейсине кыргыз тилин канчалык киргизип атат, киргизбей атат, аны киргизүү үчүн эмне кылыш керек? Бул азырынча мындай ачык суроо десек болот. Өткөндө биз студиянын мейманы менен сүйлөшкөнүбүздө дагы ушу тил корпусунун ушу сыяктуу жасалма интеллектте мааниси зор экенин айткан элек да. Негизи эле сиз жөнөкөй эле жаран катары, атул катары ушу кыргыз тилинде контент жаратуу максатында негизи эле ушу жасалма интеллектке эмнеден улам сиздин кызыгууңуз артып калды да? Жөнөкөй тил менен эле түшүндүрүп берели. Мисалы үчүн, айылда карапайым турмуш кечирип жаткан мугалим дейли, же болбосо дагы мисалы тазалыкта иштеп жаткан бир кызматкер болсун, ал кантип бир кызыгуусун арттыра алабыз адамдардын кыргыз тилинде ушу жасалма интеллектти пайдалануу? Бул суроого жооп бериш үчүн мен жогорудагы теманы бир аз улай кетишим керек. Анткени азыркы күндө ошо гигант компаниялардын платформалары
Кудайга шүгүр кыргыз тилинде тапшырмаларды аткара баштады. Ошол эле OpenAI компаниясынын ChatGPT платформасын алсак болот. Болбосо Anthropic компаниясынын CloudAI платформасын алсак болот. Аларга сиз кыргызча тапшырмаларды берсеңиз, алар кыргызча жоопторду берет. Болгондо дагы сапаттуу жоопторду берет. Бирок бул ушул компаниялар толук түрдө ушул кыргыз тилин өздөрүнүн интерфейсине киргизди деп айтууга эрте. Балким бул азыр алар сыноо мөөнөтүндө карап атышы мүмкүн. Балким жакынкы келечекте киргизип калышы дагы ыктымал. Ал эми жөнөкөй жаранга келе турган болсок, кыргыз тилинде иштеп аткан жасалма интеллект платформаларын колдонушу керек. Колдонгонго бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк бар. Эгер ал өзүнүн жумушуна, жеке жашоосуна ошол зарыл десе, ал колдоно алат. Эң жөнөкөй эле баарыбыз билген ChatGPT'ни айта турган болсок, жөнөкөй эле мугалим, мисалы 5-класстын мугалими болсун, тарых сабагынан берген, ал өзүнүн жанагы түйшүгүн, программалык даярдануусун жеңилдетиш үчүн ChatGPT'ге кайсы класска сабак берет, кайсы темада сабак өткөнү жатат, ошол боюнча кошумча маалыматты сураса, түгүл ошо мага визуалдык жагын түзүп бер десе, ChatGPT мугалим 1,5 саат, 1 саат аткарган ишти ChatGPT 5-10 мүнөттө жасап коет. Мисалы англис тилиндеги мугалим дейли, ал өзүнүн студенттеринен тест ала турган болсо, ал ChatGPT'ге өзүнүн өткөн предметтери боюнча, өткөн сабактар боюнча маалыматты киргизет. Анан мага ушул берилген маалыматтар боюнча мага мисалы 10 суроодон турган тест жазып бер десе, ChatGPT аны бир 2-3 мүнөттүн ичинде жасап берет. А эгер мугалим аны өзү жасай турган болсо, балким көп убактысын кетирет. Ал эми тестти студенттерге таратып, кайра жообун алгандан кийин ошол эле ChatGPT'ге мисалы ушулардын жоопторун текшерип бер десе, ал кайра текшерип бере алат. Ушундай мисалдар көп. Буну эми эң көп колдоно турган тармактар катары ушул журналистикада колдонсо болот, билим берүүдө колдонсо болот, бизнесте, банктарда, бардык эле чөйрөгө зарыл нерсе да. Сиз ушул мисал үчүн жогоруда айттыңыз, бардык эле дээрлик тармактарда колдонсо болот депчи. Биз кыргыз тилин үйрөтүүнү кантип Кыргызстандын шартында бул дагы болсо жасалма интеллекттин бизге берген эң чоң мүмкүнчүлүгү болуп жатпайбы? Кыргыз тилин өнүктүрөбүз деп аябай жыл сайын айтып келебиз. 23-сентябрда аябай белгилейбиз жерлерде. Бирок күндө, саат сайын, мүнөт сайын ошо жасалма интеллектке өтсөк, өсүп келаткан муунду тарбиялаганда дагы кыргыз тилин үйрөтүүдө кандай жардамчы боло алат? Мен өзүм негизи жасалма интеллект платформаларын ошо 1 жылдан бери негизи изилдеп өзүм үчүн үйрөнүп келаткам. Анан бул платформаларды үйрөткөн англисче көп мындай программалар бар, долбоорлор бар, орусча көп долбоорлор бар, программалар бар. Бирок кыргызчага келгенде негизи эң жөнөкөй эле ChatGPT эмне, ага кантип промпт жазат, кантип үн аркылуу сүйлөшөт, ага кантип туура тапшырма бериш керек, анын жообун кантип анализдеш керек деген сыяктуу мындай үйрөткөн платформалар жок экен да. Анан мен ошолорду көрүп туруп эле анан өзүмчө мындай видеолорду жаздырып, социалдык тармактарга тексттерди жазып, ушинтип баштагам. Анан бул абдан маанилүү. Анткени мисалы жакында мен бир статистика көрүп калдым. Мисалы кыргызстандыктар Google'дан маалыматты кайсы тилде издейт дегенде бир 100% орус тилинде издейт деген бир маалымат бар экен. Анан бул жерде Беларус 100% орус тилинде издейт деген маалымат бар экен. Мен бул статистикага бир аз күмөн менен карап атам, балким мындай да болбой калышы мүмкүн. Ошентсе да эгер бунун өзү менен карай турган болсок, Беларусияныкы түшүнүктүү. Алар эмне үчүн орус тилинде маалымат издейт 100%. Алардыкы түшүнүктүү. Бирок биздики бир аз өкүнөрлүк нерсе да. Ошол сыяктуу эле биз эгер кыргыз тилин бүгүн интернеттин тили кыла албасак, технологиянын тили кыла албасак, анда биз жасалма интеллекттен дагы артта калып кетебиз.